Hazrat Ali Irak'a gelgende Iraktıklar Hazrat Ali'ni sümölök menen tosуп alganda, oşonda Hazrat Ali malıp kolunu alıp jegende birinci jolu Hazrat Ali uşunçalık sonun tamak eken давлениени ысыкты ылдый түшүрүп нормада кармап жүрө турганда биринчи жолу Hazrat Ali мактаган. Аллахым разы болсун, эң мыкты тамак. Бирок сүмөлөктү тамак иретинде гана пышырышыбыз керек. Анан мынанын кызы төрөйлөй эле, кел аралаштырып аны төрөп каласың. Бул ширк айтып коёйн. Сүмөлөк менен кыздар төрөй турган болгондо, охо, үйгө батпай калат го. Ал тамак жөн гана. Арабан районуна бат-баттан келип сабак өтүп туруңуз. Иншалла. Кече бирөө айтты эле, өзү ааламга жол арабандан башталат деди эле өзү. Гусул дарат алганда чач өрүлгөн болсо үстүнөн эле мас тартса өтө береби? Көпчүлүк аялдар ошону түшүнбөй атат. Баш, чач өрүлгөн. Бирок түбүнө баары бир сууну тырмап жеткириш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир чачтын түбүндө жанабе, гусул бар деген. Чачты шампундап баары бир жеткириш керек сууну. Түбүнө мына, түбүнө. А бул жактагы өрүмдү колду бир суулап туруп эле, бир сыдырат болду бүттү. Бир сыдырат. Эми азыр фен бар. Фен болсо керек айылда деле. Туурабы? Оронуп алып боюнуп жүрсө болобу? Болбойт. Такыр болбойт. Эжелер чындап айтам. Оронуп алып боюнбогула. Чындап. Кимге керегиңер бар азыр? Айткылачы. Кимге айткылачы? Маршруткада бекер алып келдиби? Кашыңыз дадыл экен деп. Айткылачы. Самолетка бекер чыгарып атабы? 1 килограмм мандарин бербейт го, кирпигинин кайкалаганын көрсөт. Эч ким иштесе бербейт. Жада калса, атыр сени алып, эриңдериңди бояп кирсең, 5 сомдук, 10 сомдук туалетке бекер кирбейсиң. Неге боянасың, айтчы? Неге боянасың? Эмнеге эркектер башка аялдарды тиктейт? Эмнеге? Анткени күйөөңөр келгенде баягы күлжүттанган халатыңар менен атаңбы дегениң үчүн. Ал келгенде мында жакшынакай севинип, жасанып, боёнуп, кирпигиңди 1,5 караш кылып чыксаң, ал эсе болуп калат ал. Чында, мисалы, менин өзүмдө эң мыкты сонун телефонум турса, бирөө iPhone эмес, башкасын деле көтөрсөм мен өзүмдөгү телефон мага. Мына. iPad турат мен, эч ким телефонуна зар эмесмин мен. iPad турат. Куду ошондой аялыбыз мыкты боло турган болсо, башка аялга карап зарбы бизге? Эмне кылабыз? Ошондой кимге жасанып атасыңар? Бул жөнүндө Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өтө коркунучтуу хадис айткан. Кайсы бир аял үйүнөн эринен уруксатсыз, жарым жылаңач болуп чечинип, атыр сөөүнүп чыга турган болсо, анын денесиндеги атырдын жытын канча эркек жыттаса, кыяматта ошончо эркек менен зина кылдың деп азапталат. Ушул керекпи силерге? Намаз окуп атасыңар. Күйөөңөргө боёңгула. Күйөөңөргө жасаңгыла. Мини юбканы күйөөңөрдүн алдында кийгиле. Чын? Мини юбканы күйөөңөрдүн алдында кийгиле. Каалагандай кийин. Менин кызым өтүп кеткен дейт. Ушул жүрөгүмдөн эч кетпейт. Кантсам жеңил тартам, кайсы амалды кылайын, Куран окуйм, 1 жылдан өткөнүнө. Бир кызым менде, аны көргөн сайын кыжалат боло берем. Аллахым мээримин алсын. Мен жакын арада атамдан айрылдым. Атам өтүп кетти. Жалгыз отурганда ыйлайм. Силерге азыр мындай сылан короз болуп сүйлөп атканым менен, жалгыз отурганда, сабак карап отурганда эч ким көрсөтпөй, бугумду чыгарып ыйлайм. Ал ыйлаганды аялымы да көрсөтпөйм. Эч ким көрсөтпөй ыйлайм. Бугумду ыйым менен чыгарып алам. Күнүгө өзүмө вирт кылып алганмын, өзүмө ошо тапшырма кылып алганмын. Аллахым сен атамды бейиштик кыласың. Анткени ал сенин сөзүң болгон Кур'анды ушунча хатым кылды. Ошо хатым менен алекмин, ушинтип хатым окуп багыштап атам. Мен атам кимдин гана атасы, апасы өтпөсүн, кимдин гана жолдошу, келинчеги, кимдин уулу кызы өтпөсүн, ал Аллахтын алдына барды. Шуну бир билгиле. Аллахтын алдына барды. Бизге караганда бендесине Аллах Таала мээримдүү. Муса пайгамбар Харун бир тууганы өтүп кетип, жерге көмгөндө, Муса пайгамбар ушунчалык ыйлаганда, Аллах эмне деди? Эй Муса, бул эмне ый? Бул эмне көз жаш? Дегенде Муса пайгамбар,
Harundu жерге көмдүм да буга кандай болот деди эле. Аллах айтты. Муса, тирүү бендемди рызкыда унутпай, мага күнөө кылса деле ден соолук аба берип, мээримди төгүп аткандан кийин эч кандай кыймыл аракетсиз жатып калган бендеме мени мээрим жок болот деп атасыңбы? Тирүүлөргө караганда мээримди өлүктөргө да көбүрөөк төгөм деген. Ушуну бир билгиле. Ошондуктан Кур'ан окуң, кайрымдуулук чыгарың, эч кыл десе болбоду дегенде күнүнө ихластуу 3 жолу окуп багыштап коюң кызыңызга. Иншаллах анын жаткан жерин бейишбак иншаллах. Агар куюлган ысыма din tarafından namakul bolup yoki o'ziga yoqmasdan almashtirilsa, islomdan qanday bo'ladi? Azon aytiladimi? Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Eğerde qaysi bir ısım şirkti düşündürse, şirkti. Kebir kızlardan, kebir baldarın ısımları var, şirkti düşündürüdü. Allah'tı mıskıldagan, Kur'an'dı mıskıldagan, İslam'dı mıskıldagan ısımlar bolup kalsa, oşonda özgörtse oladı. Ağa çeyin özgörtüş şart emes. Biroq sunna ısımda koyğanda azan aytı şart emes. Biroq azan aytıp koysa, al aşıkça da bolbaydı. Hiç kıcılat bolmamışlar. Ustaz, eğer kүйөөsü ayalının mülktörün, söykö, şakegin, telefonun misali satıp özünün keregini işletip alsa bolobu, kүйөөsü ayalının mülktörün. Bu sizdin özünüzdün mülkünüz. Hop, al sizin ateneniz alıp bergen, je kүйөөңүz alıp bergen. Şunday da to'g'ri abi. Kimisi olbosun. Sizdin kolunuzdağı şakek menen söykö, sizdin maharыңызga kүйөөңүz taraftan berile turgan bolsa, anda kүйөөңүz sizden ruhsatsız anı sata albaydı. Şunu bir bilin. Atağınız alıp bergendi dagı eç kaçan sata albaydı. Mahardan çıkar jönle beleke keçe jakında mına berip kayra satı verse, anda al işlese bolbaydı. Biroq maharыңызды eç kaçan al koldan albaydı. Şunu bir bilin. Biroq emne olgan çakta dagı sizden sorap koysa, aşıkçalık kılbaydı. Zikir turalı kengri malumat berip ketiniz. Allah razı bolsun, rahmat. Zikir degende men en zikirlerden mıktısı namazdı düşünem. Namaz bul zikir. Ankene Allah öz ayetine sandı bile. Ya eyyühellezine amanu iza nudiya lis-salati min yevmil cum'ati fas'u ila zikrillah. Allah Teala ey imanlılar, cuma günü cuma namazına azan aytılganda zikirge şaşılgıla dedi. Bu yerdeki zikir cuma namazga dep atadı. Namaz al zikirlerin en jogorkusu. Andan da jogorkusu Kur'an oku, bu zikirlerin en jogorkusu. Kur'an okun, Fatiha'nı okun, İhlas'ta okun, Falak'ta okun, Nas'ta okun, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar degen sözde okun. Şular zikir. Kүйөөsü orlu bolsa, ayalı kүйөөsü üçün oroza karmap berse bolobu, jok. Orlu bolsa ayalı kүйөөsün oroza karmabayt, fidyasını bereydi. Fidyasını gana beredi. Men kojoyunum ököz bir uyda namaz okusa bolboyt deyt. Oşol turabı, kojoyunum sen arka uyda oku deyt. Ya Allah. Özü bir uyda jatasın aro, şunu aytkılaçı. Ya kızık bolup atat. Kүйөөңүз алдыда siz 1 metr arkasında okuysunuz. Ya oң жагында ja sol жагында okuysunuz. Kүйөөңүз менен тең туруп албаң да. Тең элебиз деп. Şunça jыл жашап жүрдүк эми тең эле туруп окуйлу деп. Жок. Kүйөөңүздөн 1 metr arkada okuysunuz. Ошондо сиздин намазыңыз дурус, kүйөөңүздүн да намазы дурус болот. Bir bölmөнүн ичинде эч кыжырат болбоң. Tahajjud namazды кожоюндун уруксаты менен окуу керекпи? Жок. Окуйсуз аны. Окуй бересиз. Кожоюн уруксат уктап жатканда окуса болбойбу? Окуй бериң. Окуй бериң. Уруксат сурабайлы окуй бересиз аны. Иншаллах. İlim alam Kudayga şükür, hijab kiyem, 5 vakt namaz okuyum, kүйөөм menden 10 yaş ulu, kredit alat, күнөө экенин билип туруп алат, караздары көп, иштебейт, балдарым бар, эч жашоого алдыга болоюн дебейт, үйлөрүбүздү оңдойлу, балдар чоңоюп атат десем, шүгүр дебейсиң дейт. Мен күнөөлүүмүнбү, эмне кылсам болот? Дагы бир суроом, кыздуу болсом, иншаллах атын ким койсом болот? Машаллах. Hop, egerde kүйөөңүз kreditin aram ekenin siz aytkanыңыздан кийин дагы бул kredit aram эмес десе, анда ажырашууга туура келет.
Эгерде кайсы бир аялдын күйөөсү аракты адал десе, Куранды мыскылдаса, Аллахты мыскылдаса, пайгамбарды мыскылдаса, исламды мыскылдаса, Аллах харам кылган нерседе халал десе, анда ажырашыш керек. Жок, мен тыйылам десе, анда дуа кылып, жардам беришиңиз керек, аны токтотуш керек кредиттен. Кредит харам экенин билебиз да, туурабы? Кредит ал харам. Харам болгондо дагы аябай катуу харам. Мен улуулардын сөзүн айтып, өзүңөрдү улууларга окшоткула. Окшой албасаңар дагы ошол өзүңөрдү улуу инсандарга окшотууда фалах, тозоктон кутулуу бар, бейишке кирүү бар, эң мыкты адап ахлак бар деген сөзгө таянып, кыздуу болуп калсаңыз, мен ушу сизге же Фатима, же Аиша деген ысымды сунуштайт элем. Фатима же Аиша, иншаллах. Аллахым разы болсун. Аллахтан саждада суранып деп айттыңыз, намаз вактында саждада кандай сурайбыз? Дуанымы кандай сурайбыз? Арабчамы я өз тилимиздеби? Намаз окуятканда башка сөз кошуш мүмкүнбү? Субхана раббиял а'ладан ташкары, машааллах. Мен намазда суран дегенди Субхана раббиял а'ладан кийин Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли деген сөздү кайталайм. Аллах менин күнөөмдү кечир. Аллах менин күнөөмдү кечир. Намаз окуштан максат күнөөнүн тазаланышы бар. Мен саждада Аллахым күнөөмдү кечир дейм. Кимдин дуасы кабыл болот билесизби? Кимдин күнөөсү жок болсо, ошонун дуасы кабыл болот. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда муну эки нерсени аткаргыла деген. Мен дайым айтып келем. Апалар кагылайындар. Үйдөгү турмушту оңдош үчүн, жашоону бир нукка салып коюш үчүн, азыркы келин мисалы, күйөөм кредит алып атат дейт мисалы, тигиндей, дагы башка түйшүктөр болушу мүмкүн. Ушулардын бүт баарынан проблемадан курук чыгыш үчүн астагфируллах, астагфируллах, астагфир. Мен сайдул истигфар айтам мен. Өзүм үчүн айтсам, Аллахумма анта рабби ла илаха илля анта халактани ва ана абдук. Аягына чейин айтып, анан Аллахумма салли аля, Аллахумма барик аланы айтып туруп, анан ортосунда өзүмдүн тилегимди айтам. Аллахым ата-энемдин күнөөсүн кечир. Аллахым баарыбызды бейиштик кылгын. Аллахым баарыбыздын ишибизге ийгилик бергин. Аллахым хидаят бергин. Бүт баарын сурап туруп, бүткөндөн кийин кайрадан Аллахумма салли аля, Аллахумма барик аля, андан кийин истигфар менен дуа кылам. Валлахи, Аллахтын аты менен ант ичип айтам, жакында катуу ооруп калдым эле, мен Аллахтан сурандым. Мен канча жылдан бери көксөп жүргөн бир ишти бирөө мага чалып ооруп жатканда куттуктады. Мен ушул ишиңизди мен бүтүрүп койдум деп. Ушул истигфар, салават, анан дуа, анан салават, анан истигфар болгондугу үчүн ушул ишим бүттү, алхамдулилла. Канча жылдан бери көксөйт элем ошону болушун. Бирок мага ушу бирөө чалды. Дуамдын кабыл болгондугун Аллах бирөө аркылуу мага чалдырып куттуктады да. Жок, намаз бүткөндөн кийин. Мен намаздын ичинде дегеним Субхан раббиял а'ланы айтып атасызда, фарз намазда болсун, сүннет намазда болсун, бардыгында Субхан раббиял а'ладан кийин Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли деп 3 жолу айтасыз, 5 жолу айтасыз, канча жолу айтсаңыз айта бересиз. Ушул дуаны айтып атам мен. Саждада уулумдун акчасын да сурабай иштетсе болобу же уруксат сураш керекпи? Анта ва малука ли абика деген пайгамбарыбыз. Сен өзүң дагы, байлыгың дагы атаңдыкы деп пайгамбар бир жигитке айткан. Ата менен эне баласынын акчасын сурабастан иштеткенге укугу бар. Бирок проблема келиниңизде болуп атат да. Проблема келиниңизде. Ошол балаңыздын кулагын жеп коюшу мүмкүн. Ошондон этият болуң. Мага түнү Россиядан бир кыз чалып ыйлады. Мага бир кеңеш айтың, мага бир дуа кылың деп. Буякта ушунчалык кыйналып, суукка тоңуп, милицияларга түшүп жүрсөк деле, атам менен апам мен жөнөткөн акчага бир да ыраазы болбой атат. Бир кыз чалды мага. Кыз башы менен чалды. Мен жоолукчанмын деди. Этегим узун, хижапчанмын. Апа, бул жерде момундай болуп атат. Мен жоолугу менен ал жерге ишке кире албайм десем, апам эми убактылуу дүнүйө табыш үчүн, курсак тойгозуш үчүн хижабыңды чечип тур, кийин деле сен салынганга жетишесиң деп мен ошондо урушуп атат дейт. Кагылайын апалар, Россияда жүргөн уулуңар менен кызыңарды, келиниңерди кыйнабагыла. Суроолор аябай көп экен, иншалла кийинирээк жооп бергенге аракет кылайын. Анткени менин сапарым карып калды. Амин. Ла илаха иллаллах, аманатан индаллах, хафизана ва хафизакумуллах ва хафизахумуллах, фаллаху хайрун хафизан ва хуа архамур рахимин. Аллахым ыйык Ражап айында кол көтөрүп, алакан жайып өзүңдөн сурарыбыз.
Мынау сабағыбызға улуу баштарын кечүү кылып келген апаларды, энелерди, эже карындаш кыздарды, жеңелерди Аллахым өмүрлөрүн узун кыл. Ден соолуктарын чың кылган, ыймандарын мукаммал кылган, ибадаттарын кемчиликсиз кабыл кылган, эки дүйнөнүн түрдүү апат кырсыгынан өзүң сакта, эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыгына жеткизген я Рабби. Башын тосук кылган, этектерин узун кылган, денелерин Аллахым жабык кылган я Рабби. Аллахым жакшы инсандарга, жакшы апаларга, жакшы иштерге жакын кылган, бешке алып кирүүчү жакшы иштерге да жакын кылган я Рабби. Жакшы иштердин эшигинин ачкычы кылган, жаман иштердин эшигин Аллахым жапкычы кылган. Күйөөлөрүнө баш ийүүчү, перзенттерине эң мыкты тарбия берүүчү, хафиза, алима, мухаддиса кылган я Рабби. Атайын ушу сабагыбызды сыйлап келген апалардын урпагынан уулдарын алим кыл, кыздарын алима кылган, хафиз, хафиза кылган, мухаддис, мухаддиса кылган, тақия Аллахым тақва кылган я Рабби. Аллахым ден соолуктарын чың кылган. Аллахым бизди ушундай орунда амана жыйнаганында кылып, эми ушу апалар менен кыяматта Фирдаус жаннатында пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын я Рабби. Аллахым жамаатка баскан, күйөөлөрүн сыйлаганга, ата-энесин зыярат кылганга, сабакка, таалимдерге баскан аяктарын эч качан тайгылтпагын я Рабби. Кур'ан тилават кылган, хадис окуган, зикир кылган, таалим өткөн, кеңеш берген тилдерин, жаактарын эч качан Аллахым жаңылтпагын я Рабби. Аллахым ушул таманынын астындагы бешке татыктуу кылгын я Рабби. Бирахметика я архамар. Аллаху акбар.